Менин атым Бакыт. Бул жолду бир 5-6 жыл мурун баштадык. Кыргызстанга мекенибизге өзүбүздүн салымыбызды кошолу, маалымат технологиясын колдонуп, ушундай учурда колубуздан келишинче жардам берели деп. Буюрса келечек долбоорун жыйынтыктап атабыз. Чырак деген долбоорду баштап атабыз. Андан башка дагы Кыргызстанда кичи долбоорлорго спонсор болуп ушундай иштерди аткарып атабыз. Ага кошумча 2 кыргыз бир уулдун ата-энесибиз, аларды дагы тарбиялап, кыргызча үйрөтүп, ошол негизинен Америкада туруп, балдарды кыргызча сүйлөтүп, ошондой кыргызча тарбиялаш бул өзүнчө челлендж экен. Ал дагы full time жумушубуз десек болот. Баарыңар менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Особенно Кайрат байке менен, Махабат эже менен көптөн бери, особенно IT классика башталгандан бери Азаматтан аябай көп угуп калчубуз митингдерден. Мына эми ошентип таанышып атабыз. Ошо атым Айданым. Көптөгөн долбоорлорго катышканга аракет кылабым. Бакыт менен биргеликте колубуздан келишинче салым кошконго аракет кылып, убакыт бөлүп, буну как өзүбүздүн мекенге бир кичине салым болсун деп блог баштаганбыз. Инстаграмда блогум бар, Ютубта, Телеграм каналда. Анан блогду баштаганыма мындай активно ушундай нерселерге аралашып баштаганыма бир 3-4 жыл болду. Результаттар аябай жакшы. Каталган сайын аябай сүйүнөм. Апалар үйдө 2 баланы, 3 баланы тарбиялап отуруп, буткемпти бүтүп жумуш таптым деп сүйүнүп жазган апакелер жылдан жылга көбөйүп атат. Студенттер, мен Кореяга универге өттүм, Германияга өттүм, Европада, Польшага баратам, Ирландияга баратам деп жазгандар аябай көп. Айылдан ошентип жазгандар көп болгону, ошо блог аркылуу кичине маалымат алып, ошо блог аркылуу мотивация алып, жашоонун өзүнүн колунда экенин билип, мындай өзгөрүүлөрдү жараткан адамдар аябай көбөйгөнүн көрүп сүйүнүп, что ушул нерсенин баары не зря экенин түшүнүп, мындан дагы ары көбүрөөк жардам бергибиз келип, көбүрөөк маалымат чыгарганга аракет кылабыз. Анан ошо былтыр спонтанно эле негизи келечек деген долбоор башталып кетти. Анан бизди колдогон досторубуз да аябай көп болду. Жакшы идея деп. Анын артынан азыр Чырак деген долбоорду баштайбыз деп турабыз. Аны колдогон адамдар дагы көп. Негизи эле Америкадан канча? 6.000 ашык доллар Чыракка чогулду. Ошо бизди колдоп досторубуз с миру по нитке дегендей 6.000 доллардан ашык акча топтолду. Ментор болуп берем деген адамдар аябай көбөйдү. Кыздар, апакелер, байкелер. Алардын бардыгын чакыра албадым бүгүнкү митингге, потому что созулуп өтө узун болуп кетпесин деп. Бирок ошо чогулуштун рекордун аларга да жиберип, Чырак башталса, буюрса дагы ушундай митингдерге катышып турат. Негизинен Кыргызстандагы көп жаштар өздөрүнүн потенциалдарын билишпейт экен да. Аларга мотивация, ошол маалымат керек экен, ошону берсең акылдуу өздөрү эптеп мындай өзүнүн жолун өзү эптеп кете турган потенциалдары бар экен. Туура пример керек экен. Пример керек экен, үлгүлөр. Ушул азыр биз ар дайым нетворкингге ачыкпыз деп ар бир адамдын жакшы кылып аткан долбоорлоруна кызыкканыбыз дагы ошолорду пример кылып, элдер өзүнө жакын тутуп өссүн дегенибиз да. Анан мисалы келечекте биз интервью кылганбыз, башындагы бир 10-20 студентти интервью кылганбыз. Замир, сен өзүң дагы болдуң го. Анан айтышканда, менден айтишник чыгабы, мен эмне кыла алат элем деп. Анан бир келин бар эсибизде. Анын үйүндө кайнатасы, кайненеси баары колдошуп, баланы биз карашып турабыз. Компьютер алып беришип, биз сен окуп ал дешип колдогон экен, аябай сүйүнгөнбүз да. Анан ошолор азыр 6 айдан кийин кодду үйрөнүшүп, чоң долбоорлорду ишке ашырышып атат. Мисалы, IT классиканы, организацияны ошол келечек долбоорунун студенттеринин бир чоң проектиси болду. Азыр алар башкача өзгөрдү да. Болгону өздөрүнүн потенциалын түшүнгөн эмес. Менден айтишник чыкпайт. Окуп аткандар алар башынан эле гений болгон, же алар өзү эле мындай нарагында таланты болгон дешипчи. Ошолорго жеткизгенге аракет кылабыз да. Ошо келечек жөнүндө кичине толуктап койгум келген. Негизи максат эмнеде болгон да? Келечекти биз баштап жатканда биз 6 айдын ичинде 3000 программист чыгарып беребиз.
бардыгына программист кылып сала беребиз деген максат эмес болчу. Бул жерде жашына карабай, вот именно что буга чейин Мерим айткандай, билим алууда ограничение жок дегенди билдиргибиз келген. Биринчиден окуучусун дагы, пенсионерди дагы, орто жаштагы адамды дагы бир группага кошуп, алардын баарын онлайнда бириктирүү. Коллаборация. И ошол онлайнды азыркы инструменттерди колдонуп, проекттерди, иштерди ишке ашырууну үйрөткүбүз келген. И эң негизгиси эле бизде чоң проблема бул даже информация таап окушту билбечү да, бүт эле студенттер. Информация бар интернетте. Ошо информацияны табып, окуп, сиңиргенди үйрөнүшүн каалаганбыз. И комьюнити түзгүбүз келген. Ушундай бир билимге умтулган, ошол эле комьюнитинин ичинде улуусу дагы, карысы да, жашы дагы бар бир комьюнити түзүп, бири-бирин поддержка кылып, бул мындай айтканда круговорот токтобошун каалаганбыз да. Ал кайра башка бирөөнү алып келип, кайра бирөө башканы алып келип, жыйынтыгы мага аябай жакканы Москва өзүнчө, Санкт-Петербург өзүнчө, Турция өзүнчө, Дубай өзүнчө, Баткен, Жалалабад, Талас, Нарын, Кыргызстанда ар бир областында биздин келечектин студенттери бар экен да. И алар онлайн окуганына карабай бири-бири менен жолугушуп, бири-бирине команда болуп иштешип, бирин мындай 11 жыл мектепте окуган эле классташтардай болуп калышты да. Ушунчалык бири-бирине поддержка чоң. И бир эле группанын ичинде окуучусу дагы бар, чоң эжекелер дагы бар, чоң байкелер дагы бар. И ошонун ичинен биз естественный отбор менен мыктылары чыгат деген ойдо болгонбуз да. Мындай мүмкүнчүлүгү жок адамдардын потенциалын ачып, аларга мүмкүнчүлүк берип, и 3000 адамдан балким 100 мыкты программист чыгып бир комьюнитини өзгөртсө, 300 мыкты программист чыгып комьюнитини өзгөртсө деп. Бирок биз башында бир нерсеге ишенгенбиз, ушу 3000 адам менен баштаганбыз, 3000 адамдын тең жашоонун өзгөрүшүнө. Балким алар 6 ай именно ошо келечекте окубай калды. Бирок мен ишенем, баягы сөз бар го, бесплатный, акысыз билимдин баркы жок деп коет. Бирок биздин студенттер азыр Бишкектеги курстарга акча төлөп окуп атат да, мындай айтканда. Получается, биз аларга уже готовый студенттерди жибердик, бирок алар өздөрү түшүндү, билимди алды, көрдү, что калып кетти группадан, бирок ушу менен билим алып, өзүнүн акча, өзүнүн нанын таап жесе болоруна ишенип, өнүгүшүн ишенип, кыялдарын орунга ашыралышын ишенип, бирок башка курстарга барып, уже акча төлөп окуган студенттерибиз канча да. И алардан дагы ыраазычылык каттар келет. Мен келечекте студент болчумун, азыр ушул жакта окуп атам, мындай программа жаздым, мындай стартап. Мындай ар бир студенттин уже оюнда бир стартап бар, оюнда бир укмуш идеялары бар. Ошол нерсени бириктиргибиз келген. Менин оюмча бул нерсе ишке ашты. Кийинки чырак долбоору боюнча кайра эле ушул идея уланууда, бирок болгону чыракта именно биз кыз келиндерге, апакелерге мүмкүнчүлүк бергибиз келди. Жаштарындагы, улуу муундагы эжелерди да бардыгын кайра эле бир платформага кошуп, бири-бирине поддержка берип, и программированиядан жеңилирээк программа берүү, билим берүү. Потому что негизи чырак деген долбоор, если мен не ошибаюсь, Тимур билет, бул нерсени биз 2 жыл, 3 жыл мурун сүйлөшкөнбүз да. Ошондо эле ат тандалган чырак деп, кандай ат койсок, воин десекпи, батыр десекпи деп жүрүп, анан чырак деп мен Тимурга жазгам, ушундай ат жаккан, что эне үйдүн чырагы. Орусчада ошондой сонун сөз бар, ошондо эле чырак деген ат коюлган, бирок буйруган экен. Азыр ошо чыракты баштайбыз деп турабыз. И дагы бир белгилеп кетчү нерсе, кыргыздар биз акчаны ар дайым бирөө ооруганда, бир нерсе күйгөндө, мындай бул сөздү айткым келбейт, бирок всегда биз кандай десем, бир жаман окуяга, бир нерсеге топтойт экенбиз да акчаны. Краудфандинг, буну бирөөнүн өмүрүн сактап калайлы, бир жерди сактап калайлы деп. Бирок биз негедир мындай билимге көп андай нерселер уюштурулбаган экен. Ушу билим кылып бир проектти баштайлы, билим деңгээлин көтөрөлү, бир ушундай нерселерди жасайлы деген
организацияга акча топтолуп или бириккен нерсе аябай аз экен проекттер. Мына Америкада өзүңөр билесиңер, аябай көптөгөн кыргыздар бар. Особенно акыркы жылдары кыргыздар аябай көбөйдү. Кыргыз комьюнити негизи Америкада чоңоюп баратат. Ар бир штаттын өзүнүн ошондой комьюнитилери бар. Бизде дагы ар бир эмеде эле мындай айтканда күн сайын деле бир нерселерге акча топтолот. Бирөө ооруп атат, бирөө бул жакка, бирөө тиги жакка деп акча Баткендин событиясында аябай акчалар топтолду. Бирок ошонун ичинде билимге арналган, проекттерге арналган акча топтолбогон экен. Мына биз ушу чыракты алып чыктык. Анда деле биз өтө чоң реклама кылбадык, эч кимди заставлять этпедик. Болгону ушундай чырак деген проект кылып жатабыз. Келгиле кошулгула, билимге, ошондой адамдарды андай проблемага жеткирбей жардам берели, балык бербей, кайырмак берип, ошо балыкты кармап жегенди үйрөтөлү деген ой максатта кылдык элек. Азырга чейин колдоолор келип атат. Кечээ акыркы отчеттон кийин дагы үстүнө дагы $200 кошулду. Теги жактан бирөө $100 салып коет, бул жактан бирөө $100 салып коет. Бирок бул жерде эң негизгиси акчада эмес да сөз. Ошо бир чоң бир движениянын, бир проекттин ичиндеги бир кичине салым кошуп койгон адамдын менети да, ошого мындай желаниясы болуп атат да. Мындай жакшы нерсеге, билимге мен салымымды кошом, мен дагы силерди колдойм дегенди билдирет. Негизи мындай Замир деле айтты, былтыр Замирлер кадамга аябай чоң сумма акча кетирди. Энелер Марияга талай чоң эле акча суммада кетирди. Келечекке окшогон, азыркы чырак окшогон проекттерди мындай кичинекейлер жөнөкөй үй бүлө деле өзү деле спонсировать этип берип коет да. Бизде деле мурун ошондой мындай политика бар болчу, өзүбүздө философия эме. Ошону бирөөдөн сурап отурасың, келгиле өзүбүз эле берип коелу да, өзүбүз эле кылып коелу да деп. Бирок бир нече жыл мурун бир ушундай көз карашка келдик. Башкаларга дагы возможность берели. Андан көрө келгиле ошону дагы биз кылып аткан нерсеге тарталы, кылып аткан ишибиз жөнүндө, ошо проект жөнүндө айтып берели. Балким алар просто Бекназар Байкеге окшоп не знали, как помочь, да. Вот Бекназар Байке менен бизди Зарема тааныштырган өзү негизи Калифорниядан. Бекназар Байкеге мен чалуу айттым, ушундай проект бар дедим, сүйүнүп катышты. Аябай чоң салым алып келди. Ошол сыяктуу эле биз дагы азыр тааныштарыбызга, досторубузга айтабыз, ушундай проекттер бар деп. Колдогон адамдар жылдан жылга көбөйүп атат. Бунун баарын биз өзүбүз жалгыз жасадык деп эч айтпайбыз. Бул чоң командная работа. Бирөөлөр убактын бере албаса, акчалай спонсор болуп жардам берип атат. Кээ биркилер акчалай жардам бербесе, бирок аябай көп убакытын кетирип жардам берип атат. Кечээ эле ошо чыракка акча топтолуп башталганда Америкадан толтура менторлор чыкты, жаш кыздар чыкты, менин сестренкаларым чыкты, ментор болуп берген. Мына силер айдана же сиз бизге ментор болдуңуз эле, эми келиңиз биз ментор болуп берели. Келиңиз мен бир окуучуну окутуп берейин, келиңиз мен эки окуучуга ментор болуп берейин деген адамдар көбөйүп атат. Бул аябай сүйүндүрөт да, бизде что комьюнити растет. Биз туура багытта баратканыбызды. Эмне үчүн буну биз аябай чоң пропаганда кылып баштадык. Эмне үчүн мындай башка эле өтө пайдасыз эле нерселер хайп болуп кетип атат. Бизде бир идея келген, келгиле биз билимди айтыны хайп кылайлы деп. Келгиле ушул тарапта барып, ушул нерсени хайп кылсак, ушул жактан биз ролевой модельдерди көрсөтсөк, ошондо бизде окуучуларыбызга ушундай идея келет деп. Биз дагы ошо акыркы сабакты көргөндө ар бир эпизодунда бакыт токтотуп алып, менде ушундай болгон, менде дагы ушундай болгон, бизде да ушундай болгон дейт. Мен шаарда мектепте окуган үчүн бизде деле ошондой бар болчу, рекет болуп, кошулгандар, кошулбагандар болуп, бирок айылдын деңгээлинде оор жашоодо жашагандар деле бар болчу шаарда деле. Бирок региондуку баары бир башкача болот экен да. Бакыт ар бир эпизодунда айтып атты, бизди ушул убакта жаганга кетирүүчү эле, сабак окутпай, бул жака кетирүүчү эле, мынча эле, тигинчи эле деп мындай. Мен ойлойм, ошо акыркы сабакта көргөн адам ар бири өзүнө бир окшош историялар чыгып жатты да. Ошондой мындай айткым келген нерсе, Руслан мырза киносунда бир эле айылдын историясын көрсөттү да, бир эле айылдын, кичинекей Нарындын эле историясын. Бизде Нарынга окшогон
нарындын ичиндеги айылдардан канча деген айыл бар. Кыргызстандын көп калкы региондо жашайт. Ошон үчүн бүт проекттер көбүнчө ошо региондорго багытталат. Ошон үчүн кыргыз тилинде болот да, кыргыз тилинде жеткирип тартып алсак болот деген ойдо. Кыргыз тилинде сүйлөгөндөн уялган окуучуларды көрүп айтчу элем, эмне үчүн сүйлөп, өзүң жөнүндө айтып бергенден уяласың деп. Сүйлөй албачы да. Ал алардын күнөөсү эмес да, биздеги образованиянын, системанын күнөөсү. Биз бир эле айылдын жашоонун көрдүк да. Бакыт Чоңойгон нарын чоң шаар болуп калат. Бакыт Чоңойгон Кызыл тоонун башындагы айылдан. Мен айылга деле канча жолу баргам. Канча километр басып, ат минип сабакка келгендер бар болчу. Менин эле чоң апамдардын, чоң атамдардын үй бүлөсүндө балдарын мындай беспричин деле сабакка жибербей койгон учурлар болчу эле. Там кой өтөрүп атат, ошол история Кыргызстанда чоң көйгөй да. Ошолорго биз пример көрсөткүбүз келди, что кой багып дагы, бирок туура жол өзү аракет кылса, өзүнүн күчү менен кой баккан адам Америкада деле, Европада деле, жада калса Марска да учуп барат деген ойду билдиргибиз келген. Ошо чогулушка келгениңерге чоң рахмат. Ошондой кино тарткан адамдарга да чоң рахмат. Мен дагы кичине кошумчалайын. Бардык оюмду айдан айтып койду уже. Негизинен Гавайиде эс алып, жөн жашай берсең деле болот да. Анан бирок негедир бир нерсе жетишпегендей боло берет. Өзүң мындай эс алып жакшы жашап атсаң, ошону жакындарыңа, анан кийин ушул элиңе каалайт экенсиң да. Анан ошондой ой болуп, элдер болсо Instagram чукулап, жөн эле убактысын кетирип атат. Айтишниктер дейлечи, жаштарды айтабыз да. Мисалы биз видео киргизсек 80 000, 100 000 көрүп салат бат эле. Анан ошолорду көрүп алып, ушуларды туура жака ошол экранда эле отурат, болгону акча иштешсе деп. Мисалы дүйнө жүзүндө азыр Google'да жүрөт, 5 миллиард адам интернет юзер экен да. Ошолордун катарында болбой, баягы 20 миллион айтишниктердин катарында болуп, акча иштегендерден болгула, жаратуучу болгула, бирөөдүн контентин сиңирип коюп дагы деп диванда отура бербей депчи. Анан ошол нерсени биз качан түшүндүк, мындай иште баштаганын. Келечек долбоорунда эмеге кирсең, Discord'то толтура группалар бар, башың айланат. Ал жака кирсең, студенттердин ошо өздөрүнчө долбоорлорду обсуждать этип, мындай эч кандай менеджери жок, эч кандай супервайзери жок, өздөрү бир баягы Agile Scrum'дын методологиясын колдонушуп, жумуштарды жасап атат да. Ошолорду көргөндө уже булар үйрөнүп калыптыр го деп таң калганбыз да биз. Айдан экөөбүз самостоятельно иштеп, мындай бирөөдөн күтпөй, бирөөдөн карабай, өздөрү жасап калыптыр. Анан ошондо биз мындай ыраазы болдук да, бизге дагы мотивация керек. Ошол эжелер айтып өттү, ошондой адамдардан биз мотивация алабыз. Эгерде адам жашоосунда бир адамдын жашоосун өзгөртсө, ошол чоң жетишкендик деп коет, чоң сооп деп коет. Биз ошол сторилерин угуп, ошондой аябай таасир алабыз да. Ошого дагы уланта берсек болот экен, башкаларга да жайылтайлы деп. Башкаларды көбүрөөк чыгаргыбыз келет. Кыргызстанда жаш жубайлар ошол үй бүлөлөр чогуу айтиде иштеп, заманбап кесиптерди аркалап, баласын дагы өздөрү карап, ушундай бир рол моделдер көбөйсө дейбиз да. Мисалы Замир менен Гүлзинаны айтабыз, көп айтабыз. Айтсак эле алар бул жакта Турцияда окуптур, Америкада окуптур деши берет. Бирок каяктан чыккан деген? Бирок алар жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан десең, анан ойлонушат. Анан көбүнчө бизге келгендер же комментарийлерде байдын балдары, булар мындай акчага эметип жүрүшөт да, Америкада окутуп койгон дешип жазышат да. Анан ошондой болсоң жакшы эле го деп коесуң ичиңен. Анан көбүнчө ошондой элдин ою дагы бар, стереотип бар. Ошонун акырын-акырындан менин оюмча көп ушундай Замирге окшогон биздин парочкаларды көрсөтүп, өзгөртсөк деген кыял да. Ошентип элдер үйлөнгөндө эле кредит алып той өткүзбөй, ошол жерден кредит алып бизнес башташып, IT стартап башташып, уже балалуу болгучу ал стартап уже дүйнө жүзүнө колдонулуп турган деңгээлдер. Бизде потенциал чоң. Балдар ресурс, человеческий ресурс бизде чоң. Ошого ишеничибиз аябай чоң бизде Кыргызстанга.